Шайлоо малында кайсы бир талапкер мыйзам бузса, ал мыйзам чегинде катуу жазаланат. Мамлекетте башкаруудагы тазалануу шайлоолордон башталышы керек. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенде чек-арачылар менен жолугушуу учурунда шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, күмөндүүлөрдү тизмеден чыгарууну тапшырды. Биз ушунчалык аракет кылып атабыз. Мамлекетти башкарган адамдар, мамлекетте шайланган адамдар, депутаттар таза болсун, элге мамлекетке кызмат кылсын деп аракет кылып атабыз. Өзүңүздөр көп болдуңуздар, көрдүңүздөр. Керек болсо жергиликтүү депутаттардан баштап парламенттин депутаттарына чейин таза эмес, артында калыбыры бар, криминалга аралашкан, коррупцияга аралашкан, мыйзам бузуулукка аралашкан адамдардын баарын тазалаганга аракет кылдык. Парламенттин өзүнөн эле көптөгөн депутаттарды ушундай туура эмес шайланып калгандыгын мамилесин бардыгын ордуна келтирдик. Азыркы кандидаттар азыртадан кандидат болгондон баштап ойлош керек. Азыркы шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо, же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек. Ошондо гана тазаланабыз. Ак ниеттүү мамлекетке берилгендик менен кызмат кылам деген адамдарды гана шайлашыбыз керек. Биздин оюбуз, тилегибиз ушул. Ал эми шайлоо маалында шайлоо бузуучулукка бара турган болсоңуздар, кайсыл бир кандидаттар шайлоочуларды сатып алууга аракет кылган болсо, алар мыйзамдын чегинде катуу жазаланат. Жөн эле кандидаттыгын алдырып коюш эмес, мыйзам чегинде бардык көрсөтүлгөн жазаларды алышат. Биз ушундан башташыбыз керек. Тазалануу, мамлекетти башкаруудагы тазалануу шайлоолордон башталыш керек. Мамлекет эч кандай талапкерди партияны дагы тандабайт. Эми мурдагыдай бирөөнүн эркине басым жасоого жол берилбейт. Камчыбек Ташиев укук коргоо органдары, прокуратура, жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери жана кызматкерлери коопсуздук органдарын шайлоону өткөрүүдө мыйзам бузуучулукту болтурбоо боюнча кылдат көзөмөл кылууга чакырды. Мажбурлап ар түрдүү башка адамдарга добуш бергенге мажбурлашат. Мындай эми болбойт. Мындай болбошубуз керек. Себеби ушунун бардыгын дагы бир жолу кайталап коеюн, биз башыбыздан өткөздүк. Ошо малдарда эмне болду? Ошентип кыйнап, кыстап жүрүп, добуш бердитип шайлаган партиялар каякта калды? Ошол депутаттар каякта калды? Ошол бийлик каякта калды? Ошондуктан урматтуу президентибиз алдыбызга ушундай тапшырманы койду, биз ушул тапшырманы аткарышыбыз керек. Айрыкча укук коргоо орган жетекчилери, коопсуздук орган жетекчилери, прокуратура орган жетекчилери, кызматкерлери, жергиликтүү бийлик орган жетекчилери жана кызматкерлери ушул маселеге катуу көңүл буруңуздар. Катуу көңүл буруңуздар. Ошондо гана биз тазалануу болот. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында жергиликтүү кеңештеринин депутаттарына шайлоо өткөрүү боюнча тиешелүү кызматтардан атайын штаб түзүлгөн. Тапшырмалары коюлуп, даярдыктар кызуу. Бул учурда жергиликтүү бийлик шайлоодо материалдык техникалык базасын камсыз кылуу боюнча иштерди аткарып, шайлоонун тандоо туруна аралашууга укугу жок. Жалал Абад облусту шаар мэриясы эгер мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер шайлоо өнөктүгүнө катыша турган болсо, жумуш ордунан четтетүү талап коюлганын белгилешти. Бул боюнча биз тапшырмаларды алганбыз. Жергиликтүү бийлик мурдагыдай эч кандай бир депутатка жосо да бир партияга иштебейт. Мен муну кесел айтып коеюн, себеби жогору жактан да ушундай тапшырмалар берилди да. Мен өткөнкү жумада экинчи күнү аппаратын өткөрдүм. Ушул боюнча бардык мекеме ишкананын жетекчилерге протоколдук тапшырмалар берилди. Кимде ким бирөөнүн штабына барып, жосо бир депутат кандидаттын колдоп, ошо менен жүргөн болсо, кызматтан алабыз. Мен ойлойм, андай мыйзам бузууларга Жалал Абад шаарында болбойт. Себеби бардык жетекчилерге айтылды, тапшырмалар берилди. Бүгүнкү күндө азыр область республикалык штаб өтүп атат азыркы учурда. Ал жерден дагы тиешелүү тапшырмаларды алып, дагы биз областтык штабты өзүбүз өткөрүп, тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды беребиз.
Эми бизге негизинен жергиликтүү бийликке ошол материалдык техникалык базасына жана ошолорду камсыз кылуу боюнча тапшырма коюлат. Баягы выборный процесстерге шайлоо өнөктүгүнө биз аралашканга мүмкүнчүлүк жокпуз. Талапкердин документтерин текшерүүдө биринчи өзгөчөлүк бул соттуулугу боюнча, анан экинчиси ушу билими тууралуу тастыктоочу документтер боюнча толук иштеп бүттүк бүгүнкү күнү. Боршайко менен, Минобразование менен жана МВД менен толук бирдиктүү иш алып барылды. Бүгүнкү күнү жыйынтыктап калдык. Эми эртеңби сөзсүз түрдө бул партияларга бүгүн таратсак бүгүн, болбосо эртең анан коруктун жыйынтыгында сайтка чыгарылат бул маселелер. Эске салсак, 17 ноябрда өлкөдө жергиликтүү кеңештердин депутаттарына шайлоо өтөрү маалым. Учурда документтерди кабыл алуу токтотулуп, 3 күндөн кийин үгүт иштери башталат. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.